Бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам салаваттарды жолдомокчубуз. Ар бир нерсенин зекети бар дейт. Ал эми орозо бул дагы зекет болот экен, дененин зекети болот экен. Кирип келген орозо айыбыз жакшы өтсүн деген тилектерибиз менен, жакшы тилектер менен бүгүнкү берүүбүздү баштамакчыбыз. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу ырчы, жеке ишкер Өмүрбек Андарбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто студияда. Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Сонун, Кудайга шүгүр. Аябай жакшы. Эл менен амандашыңыз, андан соң суроо. Ассаламу алейкум. Бүгүн көрөрмандардын баарын мен орозо айы менен, ыйык ай менен куттуктамакчымын. Кылган дуа тилектериңиздер кабыл болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым ушул айда сиздердин тагдырыңыздарды оң жагына оодарып, силер тилеген бүт максаттын баарын ишке ашырып берсин. Чоң рахмат. Орозоңуз кандай өтүп жатат? Сонун. Быйыл абдан жеңил, өзгөчө айдалардан болот деп окшойт. Менимче орозо айын аба ырайы да күттү окшойт дейм да. Орозо кирер менен күн ачылып, аябай сонун болуп, айтор баардыгы сонун. Канча жылдан бери орозого бармайсыз? Меники өзү ибадатым орозодон башталган. Ошон үчүн Кудайга шүгүр жакшы эле болуп калды. Орозо айды биз негизи эле момун мусулмандын эки майрамынын бири ушул орозо айы деп коебуз. Анан айлардын султаны бул Рамазан деп жана Рамазан айын үй бүлөңүздөр менен кантип күтөсүздөр? Колдон келишинче мен пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам понедельник, четверг күндөрү орозо кармайт экен. Мен да ошол сүннөттү жаңыртып, ошону үзбөй келем. Ошого айтмакчымын, ар жумада 2 күн сайын орозо кармаганда чыныгы орозо айы келаткан, парс болгон орозо айы келаткан кадимкидей күтөсүң да. Күн санап каласың, ай санап каласың, күн санап каласың. Анан эң өкүнүчтүүсү көз ачым жумганча эле 15 күн өтүп кетти да, жарым өтүп кетти. Өзгөчө тез да өтүп жатат. Сиз айткандай аба ырайы да бир өзгөчө мындай жеңил, адамдар мындай суусатпай мурдагыдай. Анан жайдын аптасында да орозо кармаганбыз. Азыр болсо мындай аябай жеңил өткөн, ошондон да бир аба ырайынан да бир байланыштуу болсо керек да. Менимче бул ай ушунчалык ыйыктыгына байланыштуу. Сен акыл оюң дагы, сен ички дүйнөң дагы, сен чөйрөң дагы бүттүгү ошол сенин орозоң жеңилдетүүсүнө бүт салымын кошот деп мен эсептейм да. Болбосо, мисалы, ошол иштеп жүргөн кишилер менен жумуш алып барып атасың, бирок ошол айда башка ай болгондо конфликт чыгып, жаңжал боло турган абал болот, бирок орозонун урматына анын баары аябай жеңил өтүп, айтор Кудайга шүгүр. Бул жеңил өткөнү бул эме бар го, эгер ачуң бирөө тийсе орозомун деп кой деп, ошол таасир береби же айдын улуктугу бир таасир береби? Менимче ага жеткирбей эле, сөйдөн баягы бизде кылган ибадаттарыбызды мындай пиар кылып, мактануу деген нерсе да мындай көп чагылышып атпайбы жашоодо. Анысы жок деле, аны айтпаса деле, чынында эле бул адамдын ичиндеги бүгүнкү абалы ушундай жеңил. Сөйден Алла Таалам ушундай жеңилдетип, пендесин орозо Аллах ыраазы үчүн кармаган орозосуна ыраазы болуп, менимче калган бүт ошого тоскоолдук кылуучу бар нерсени чектетип койгон да. Сиз мындай көрүнүктүү инсан катары, сизди көбүрөөк ооз ачууга чакырса керек, бирок сизге жан дүйнөңүзгө кайсы учур жагат, мындай үйдө ооз ачкан жагабы же үй бүлө менен? Мен мечитте ооз ачканды жакшы көрөм. Себеби ошо Фрунзе Алматинкада Абу Бакр ас-Сыдык мечити бар. Ошол мечитте биз жамаатыбыз менен бир мындай кезектешип, ошол жакта ифтар өткөрүп, бир гана өз жамаат эмес, ошол мечитке келген бүт мусулмандарды ошол жакка чакырып, алар менен табакташ болуп, ал ифтар башталганга чейин бирөөбүз сабиз туурап, бирөөбүз пияз арчып дегендей мындай кызматтын үстүндө болгондун рахаты көбүрөөк да. Болбосо эми баягы конокко барганда эми Кудайга шүгүр, баягы чакырганга келбеген ымдаганга зар болот дейт. Чакырган жактарга барабыз. Анан жөн эле конок болгондон көрө коноктогон көбүрөөк рахаты бар да. Сиз айткансыз, оокат кылганда аракети да күчтүүрөөк, анан ошол жазып атканыңарды башкалар мындай тамшанып, жеп атса да бир ошол да бир рахат тартууласа керек да. Орозодо сүйүнүч деп коет эмеспи, ооз ачканда кубанып кандай тамак болсо да депчи, ошонусу бир рахаттанып, ошондо болсо керек да. Өзү эме экен да, мисалы машина бир гана дөңгөлөк менен жүрбөйт. Машинанын рулу бар, газы бар, педали бар, айнеги бар, корпусу бар, отургучу бар дегенде.
биз мүмкүн бир кичинекей эле бир мындай бурамасыбызда ошо ифтарны даярдап аткандачы ал жакта мисалы Садыр байке деген сыяктуу мыкты байкелерибиз бар. Ошолор тамактын даамын чыгарып, ошолор кызматын кылып, алардын эмгектин баары да биз баягы соопко илешип кичине кол кабыш эле кылып. Рамазан бул сооптун айы деп коет эмеспи? Ошого да көбүрөөк аракет кылабыз. Анан Рамазан бул Курандын айы деп коет да. Анан Куранды өзүңүз окуп, үйрөнүп калдыңызбы? Канчадан бери окуйсуз? Өзү мен бир 4 жылдан бери ошо тамга таанып калганыма шүгүр деп айтам. Биздин устаздарыбыз туура тамганы айтууну үйрөтүп, анан ошонун артында шаар окуп калдык деп айткандан алысмын. Бирок аракетин кылып атабыз. Анан өзүбүздүн баягы Куран китебибиз бар, ошону бир барактан болсо дагы аракетин көрүп атабыз. Рамазанда сооптор эселеп көбөйөт деп коет эмеспи? Анан ошондо негизи эле ошол Куран айына да, Куранга да биз көбүрөөк маани беришибиз керек экен. Мага бирөө жарым ушинтип айткан да, эмнеге биз Куранды кыргызча же орусча окусак болбойт деп. Анан кийин ошондо бир жакшы жооп уккам да. Мисалы биз көчөдө бир аксакал же бир апаны көрүп калсак, ошону жыгылып калса тургузуп же жардам берип, бир сумкасын көтөрүшүп кылганыбыз бул бир сооп экен да. Ал эми араб тилинде, Куран түшкөн тилде Куранды окусаң бир тамгасына 10 сооп экен. Тамгасына. Анан кийин ойлодум, бир аятты окуп чыкканча же бир сөздү окуп чыкканча канча сооп болот, канча кемпирге жардам берип атабыз сооп. Анан мындай туурараак, жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн мен мисалы бүгүнкү күнү Куранды арабча окуп үйрөнөт элем деген ниети бар биздин бир туугандарга же болбосо бүгүнкү күнү орусча, кыргызча окуп жүргөн бир туугандарыбызга айтмакчымын. Биз араб тилин түшүнүп же түшүнбөй окуйбузбу, бирок анын таасири, пайдасы тиет. Мисалга алсак, сиздин башыңыз ооруса эмне дары ичесиз? Аналгин. Аналгин ичесиз. Мисалы ошо аналгинди мен сизден сурайм. Аналгин составы эмнеде? Кайсы действующий веществолору бар? Анын грамм боюнча кайсысы кандай пропорция менен жасалган? Кайсыл заводдон чыккан, кандай упаковка болгон, ошо бүт суроолорду берсем, эч ким биз билбейбиз. Бирок ошону билбей туруп биз таблетканы алып ичебиз, башыбыз басылып калат. Дал ошондой эле эң жакшысы Куранды арабчасын түшүнүш керек. Бирок мага окшоп жалкоо болсоңуздар, жок дегенде арабчасын окуп турганыңыздар жакшы. Бир жамаат убакта мисалы ырдап жүргөн адамдардын үнү башкача да, анан сизден көбүрөөк суранышса керек, Куранды окуп кой, же азан чакырып кой деп жамаат менен жүргөнүңүздө. Кээ бир туугандардын арасында мен баягы Куран окутканда алар молдо чакырбайт, Өмүрбек өзүң эле окуп коесуң да деп коет. Анан мен аябай бир кыргаты менен кооз окуйм деп айткандан алысмын, бирок аракет кылабыз. Алардын арасынан мыктысымын деп. Жок, жөн эле аракет кылабыз кичине. Ошого атайын мындай даярданып, эме кыласызбы, аракет кыласызбы кээде? Куранды мындай бир өзгөчө үн менен окуганга, кыраатын келтиргенге. Мен ошодон корком. Башында аракетин кылгам. Мен кооз окуп көрөйүнчү, мынтип көрөйүнчү десем, бул баягы эл көрсүнгө, рияга кичине окшошуп калат экен. Анан ошого ал жагын көп аракет кылбадым да. Баягы өзүмдөн кандай болсо, ошонун аракети менен эле. Аны атайын жанагынтип мелизмаларды окшоштуруп, мончоюп, монтип эле кооздоп азыр элдин жүрөгүн элжиретип салайынчы деген бир ниет менен үйрөнөйүн деп бир ой кетти эле. Анан устаздар туура түшүндүрүп койду да. Ошондой бирок үйдөн ошентип окусаңыз керек өзүңүз. Колдон келишинче мындай мукамдуу окуганга аракет кылам. Себеби Куранды үн менен чыгарып окуганда тез да окулгандай сезилет, анан бат да окулгандай сезилет да. Ошону сурап атканым ошол да. Үйдөн ошол нерсени көбүрөөк колдонсоңуз керек деп. Ал эми үйдө диний тарбия кандай? Үйдө диний тарбия мен айтмакчымын, адам өзү биринчи өзүн тарбиялаш керек экен. Мисалы, балдарымды тарбиялайм, же жубайымды тарбиялайм, бир туугандарды тарбиялайм деген сөз биз эч ким эмеспиз. Биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек экен. Анан ошол боюнча мисалы кыргыздарда ай балам адептүү бол деп мурун көп айтат эле. Байкайсызбы? Чоң ата, чоң апаларыбыз айтат эле, бирок биздин ата энебиз адептүү бол дебей калды. Балам жакшы бала бол, же бай бол, ыймандуу бол дейт, бирок адептүү бол деген сөздү колдонбой калды. Көрсө, биздин чоң ата, чоң апаларыбыз өтө мыкты, өтө чыныгы, мусулман чыныгы мындай
мыкты инсандар болуптур. Алар адеп деген сөздүн маанисин түшүнөт экен. Мисалы, сиз адеп деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Адеп тарбияга көбүрөөк басым болсо керек. Вот. Мен да ошентип түшүнөт элем, бирок биздин устаздарыбыздын сабагынан кийин мен бул адеп деген сөзгө түп тамырдан көз карашым өзгөрдү. Анан мүмкүн ушу ороз айында Кудайдын, Алла Тааламдын бир буйругу менен дагы бир эки адамга мага кандай таасир берсе, ошол адеп деген сөз биздин көрөрмандарга дагы таасир тиет деп ишенем. Анан кичине болсо айтып берейин адеп жөнүндө. Адеп деген сөздүн түпкүрү бул кичпейил, жөнөкөй болуу же өзүңдү пас коюу, өзүңдү ылдый коюу деген маани экен да. Андан кийин байкасаңыз, мисалы тоонун үстүнө жаан жайт. Жаан бул Алла Тааладан түшкөн береке. Ар бир тамчысы. Тоого жаан жайт, чоң тоо болсун, дөө тоо болсун, бирок ал тоого жаан турбайт. Агып түшүп кетет. Жаан суу агып келип каяка түшөт, ошо тоонун түйүндөгү эң пас жерине топтолот. Демек, ушунча Алла Тааладан түшкөн берекенин баары чоң болгон, бийик болгон тоого эмес, эң түйүндө пас болгон жерге топтолот. Берекенин баары алдында экен. Бул тоону биз текебирлик деп түшүнүшүбүз керек. Менсинүү деп түшүнүш керек. Мен кыйынмын, мен акылдуумун, мен баймын деп. Бирок аларга Алла Таалам канча мындай берекесин жаадырса да аларга жукпайт экен. Ал эми ким өзүн адептүү алып жүрүп, өзүн жөнөкөй алып жүрүп, канчалык бай болсун, мыкты болсун, күчтүү болсун, өзүн башкалардан төмөн алып жүрсө, ошого берекенин баары түшөт экен. Демек, адептүү болуунун түпкү маанисинде Алла Тааланын берекесине, жакшылыгына, файыз баракасына ээ болуу деген экен да. Анан бизге устаздар мындай тапшырма берди. Айтат, сиздер дейт, эми баардыгыбыз шарият менен үйлөнгөн жокпуз да. Мындай бир көрүп, анан экинчи жолу нике кыйган жокпуз, көптөрү кыз жигит болуп жүрдүк. Анан айтат, силерге суроо дейт. Силер кыз жигит болуп жүргөндө ортодо махабат күчтүү беле дейт. Ооба. Азыр араңарда дейт, эң кемиңер 5-6 жыл, болбосо 15-20 жыл чогуу жашаганыңыздар бар. Азыр үйдөгү жубайыңар менен махабат кандай дейт. Десе баары сунчукпай калдык. Айтат, бунун бир эле себеби бар. Силер бүгүнкү күнү адепсиз мамиле кыласыңар дейт жубайыңарга. Эмнеге десек, айтат, силер кыз жигит болгондо дейт, чарчап келесиңер, бирөө менен урушуп келесиңер, чалыгып келесиңер, бирок ага жолукканда дейт, чачыңарды тарап, жакшынакай кийимиңерди кийип, аябай ачууңар келип чарчап турсаңар дагы жакшы сүйлөп, өзүңөрдүн ичиңердеги мындай башка нерсени көрсөтпөйчү. Колунда оор бирдеке болсо колунан ала калып, анын көңүлүн өйдө карап, ушунун көңүлүн көтөрүп коеюн, кой, ушуга жакшы сүйлөп коеюн деп адеп көрсөтөт элеңер дейт. Эшигин ачып берип дейт, сумкасын алып, өзүңөрдү ошодон пас көрөт элеңер дейт. Силердин адебиңердин урматына Алла Таала ортого силерге баракат түшүрөт эле дейт. Береке түшүрөт эле, ошо береке дейт, экөөңөрдөгүнүн ортосуна махабат жаратат эле дейт да. Эми дейт, силер аялыңар үйгө келгенде жубайыңарга мен чарчап келдим, мага жолобогула же мага сүйлөбөгүлө, башым оорутпагыла, тынч отургула деп баардыгы мындай кабыңарды бүркөп келесиңер дейт. Чачыңарды тарап жакшынакай кийимди тим койдук дейт. Турсачан дейт, саксайып алып эртең менен жүрөсүңөр дейт. Анын көңүлүн ойлоп, ага мындай адеп көрсөтпөйсүңөр, ошого дейт, Алла Таала адеп жоктуктан дейт, ал жака файыз баракат түшүрбөй, береке түшүрбөй, ортоңордо махабат жок дейт. Эми дейт, силерге тапшырма. Бүгүнкү күндөн баштап, эртең менен турганда, эч жака чыкпасаңар дагы, жубайыңар үчүн болсо дагы тишиңерди жууп, чачыңарды тарап, үйдөн болсо да жакшынакай кийинип, анан жубайыңарга жакшы сүйлөп, адеп көрсөтүп баштагыла. Анан бир жумадан кийин кайра силер сурайм деди. Ишенесизби, ошол жерде канча биз мырзалар отурдук, бир жумадан кийин бүттүгүн жашоосу өзгөрдү. Көрсө, адеп бул бир гана жубайга эмес, адеп бул кошунага, адеп бул көчөдөгү жолоочуга, адеп ата-энеге, адеп инилерге, баардык нерсенин адеби бар экен. Биз ошол адеп деген
маанини түшүнүктү ушу Советтер Союзунун учурунда жоготуп коюптурбуз. Советтер Союзу партиянын сөзүн сүйлөп, чыныгы ислам чакырган чакырыктар калып кеткен экен. Ошого урматтуу көрөрмандар, мусулмандар, келеле бүгүнкү күндөн баштап мен эң биринчи эркектерге, мырзаларга, байкелерге, инилерге кайрылмакчымын. Эң биринчи келеле үйлөнбөгөндөр эже, карындаштарга, апаларга, үйлөнгөндөр кошумча жубайыңыздарга адеп көрсөтүп баштайлы. Бул оор деле эмес. Өзүңөрдү мурунку мындай элге жагынам, мен жакшы жүрөм, мен элдин баарына кичпейил болом деген эле абалды кайра эстеп коюш керек дагы. Анан адеп көрсөтүп баштайлы. Кудайым буйруса ошо орозо ичинде сиздердин адебиңердин урматыңыздарга, Кудайым кааласа үйүңүздөргө Кудайым берекесин жаадырып, жубай менен болсун, бир туугандары менен болсун, ортодо махаббат пайда болсун. Чоң рахмат. Сиздин айткандарды буюрса көрүүчүлөр эске алат жана аткарат деген үмүттөмүн. Себеби бир жума бул аз эле убакыт, бирок натыйжасы көбүрөөк болот экенине ишенебиз, иншалла. Жакшы бир эмелерди, сөздөрдү айтып калдыңыз. Негизи эле устаздардын айткандарынан өзүңүзгө көбүрөөк кайсы терминдерин сабак аласыз, кайсынын сизге көбүрөөк жакын болот? Тарбия жаатында болобу же ишкерлик жаатында болобу? Өзү эң биринчи адамдын ичиндеги менди жоготуу деген мага көбүрөөк таасир берет. Биз билбей эле, байкабай өзүбүзгө көп нерсени мындай өзүбүзгө энчилеп алат экенбиз. Мен айттым, мен кылып койдум, мен барып келдим, мен жасадым деп мен дегенди көп колдонот экенбиз ушу сөздүчү. Устаздардын ошо ар дайым бизге кечке кайталап, бизге эскертип атканы менди жок кылгыла дейт да. Силер эмес дейт. Аллах дейт. Силер эчтеке кыла албайсыңар дейт. Аллах кыла алат. Силер жада калса, жеген таамыңарды аш кыла албайсыңар, аш кылган тамакты чыгара албайсыңар дейт. Бүт Аллах дейт. Бул процесске силердин тиешиңер жок дейт да. Ошого дейт, ичиңерде менди жоготкула деп, анан карабайсызбы, мисалы кыргыздарда кандай жакшы макалдар бар эле. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман деген сөз бар да. Көрсө, башынан эле биздин ата-бабалар, биздин кыргыз эл, ата журтубуз бул нерсенин баарын карманып келген экен. Адеп болсун, өзүнүн пас кою болсун, ичиндеги менди жок кылуу болсун. Бул эмгектин баарын биз кайра урпактары улантып кетсек, ойлойм, биздин балдарга биз эң биринчи биздин балдарга биз өзүбүз үлгү болуп беребиз. Сиз айтпадыңызбы, үй бүлөдө тарбия кандай? Үй бүлөдө тарбия ошол экен. Бала атасын кайталайт. Арак ичкен атанын баласы мас болуп ойнойт, намаз окуган атанын баласы намаз окуп ойнойт. Өзүңдү баланы тарбияла, өзүңдү тарбияла деген ушул бекерин айтылбаса керек. Бирок пайгамбарыбыздын эң жакшы бир сөзү бар, эң жакшы мурас бул тарбия деп. Ак сөз. Байлыктан дагы мурат тарбия абдан маанилүү деп. Анан намаздын алдында ошо орозо менен баштаган бир деп болбаңызбы? Намазды кантип окуп калгансыз? Ким себепчи болгон? Ачыгын айтканда, мен өзүм айтып атпаймынбы, өзүбүздүн ичибиздеги мен деген сөз жок болуш керек депчи. Менде мен деген сөз өтө көп болчу да. Мен билем, анан мен көп китеп окугам, анан мен баарын түшүнөм деп аябай текебер элем. Анан көп бир туугандарым, бөлөлөрүм, байкелерим, досторум өмке жүр мечитке, жүр намаз окуйлу, минтел тинтел десе, китептен окуган суроолорумду берип алып, ошо суроолорума өзүм ыраазы болуп, кыйын болуп калат элем да. Карачы, кандай суроо берип, боозун жаап койдум деп. Айтор мага көп адамдар мындай дават кылып, түшүндүрүүгө аракет кылды, бирок Алла Таалам өзү акырын түшүндүрүп койду. Орозо башталды, мен өмүр орозо кармаган эмесмин. Анан орозонун 2-чи же 3-чү күнү мен түш көрдүм. Ал кезде мен Россиядан терек древесина таштайт элем, ошондой бизнесим бар эле. Бирөө менен бир эски араб шаарында пайда болуп калыптырмын. Ал жакта бир дагы адам жок экен көчөдө. Анан момундай теректер турат да, тополь, жаш. Карасам эл жок, жаш теректер көп. Бирок өзү адеп боюнча дагы, эреже боюнча да жаш бакты кыйган болбойт. Мен жанымдагы айтып атам, карачы, мына канча терек турат, эч ким жок, жүр техника алып келип баарын кесип кетели депчи. Деп анан биз техниканы алып кайра келсек эле, киши көп. Бут кое турган жер жок. Шаарда ушунча киши көп. Мен жанымдагы кишиге айттым,
Биякта эч ким жок эмес белем, эмне болуп кетти десем, биз келген маалда дейт, шаардын баары ифтар кылып аткан дейт. Биз барып келгенче булар ифтарын бүтүп, ооз ачып дейт, анан шаарга чыкты. Дегенден кийин мен терең төшүмөн келген кир суу анга түштүм да. Чыгып кетейин десем, стенкалары темирден, жылмакай, чыга албайсың. Анан ошондо ойгонуп, анан ойлодум. Саат 8-де ойгондум, анда ооз саат 6-5-терде жабылат эле. 8-де ойгондум, же дуа кылган билбейм. Аны ошол жерде ниет кылдым. Кудайым мага тандоо берди. Же мен орозо кармабай, жана терек уурдап, анан анга түшкөндөрдөн болом, же мен ошо шаардагы орозо кармагандар менен болом дедим дагы. Жөн эле кыргызча эле, Кудайым, мен сен ыраазы үчүн орозо кармайм, кабыл кыл деп ошентип дуа кылып орозо менен баштадым. Машалла. Орозо бүттү, орозодон кийин жума намазы окуп баштадым. Анан жума намазынын сөзүн жаттап коеюн, жумага баратам го хотя бы. Мындай уялсам дагы жуманыкын жаттап ойлодум да, 5 маалдыкын жатташ керек экен, жуманыкын жаттап коеюн деп. 40 мүнөттөй намаздын баарын жаттап койдум, жуманыкын. А көрсө мен бүт намазды жаттап коюптурмун. Анан ошодон кийин ойлодум, мен бүт намазды жаттап алгандан кийин 5 эле маал окуйн деп, ушул 5 маал намаз окуп кеттим да. Орозо бүткүчө? Жок, орозо бүткөндөн кийин. Машалла. Аллах жүрөгүн ачкан инсанга гана ибадат кылып калат деп коет эмеспи? Ошон үчүн мага, мен үчүн Рамазан айы бул өзгөчө ай. Бул менин исламга, Аллах жолуна, иманга кадам шилтеген айым да. Айлардын өзгөчөсү болгон үчүн жана намаз окуп калганыбыз үчүн да бир өзгөчө болсо керек. Аябай таасирлендик. Чын эле анан башкаларга да кээде ушул намаз окуу деп мындай өзүңүз досторуңузга, тааныштарыңызга да мындай ибадат же болбосо исламга чакыруу иретинде кандай кылып айтасыз? Мен колдон келишинче мындай ситуацияга карап айтып берем да. Себеби дегенде менде акыл жок, билим жок. Бирок Курандагы же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндөгү көп тарбия таалими бар окуя, баяндар болуп калганда, мен ошону сөзсүз бирден тамчыдан болсо да тамчылатып айтып турам. Себеби көп адам мисалы кеңеш сураганда же бир ички дүйнөсүн ачып айтып бергенде ошол нерсеге муктаж болуп калат да. Анан туура сөздү туура учурда кабыл алганда кичине болсо да таасир берип калат деп ишенем. Анан эң башкысы бул биз чөйрөбүзгө, мисалы бир туугандарыбызга, жора жолдошторубузга таасир кайра эле өзүбүздүн адеп акылыбыздан экен. Өзүбүз намаз окуп, ошого ылайыктуу жүрөбүзбү? Себеби дегенде сен намаз окуп туруп, бирок өзүңдүн адамдык, мындай кемчиликтүү жагыңды көрсөтүп кое турган болсоң, доо сага эмес, намазга доо тиет да. Мына намаз окуганы кайсы, кылганы кайсы деп эми ыйманга моюн сунам деп аткан адамды биз кичине мындай тетир каратып алабыз да. Анан ошого мусулмандын куралы дуа дейт. Мен көп кишилерге айтам, дуа кыла берели. Биринчиден мен бирөөгө дуа кылсам, ал дуа сөзсүз кабыл болот дагы, аны Кудайым мага сөзсүз насип кылат өзүмө эле. Деп анан кийин көп мисалы жора жолдошторума, туугандарга дуа кылганды көбүрөөк туура көрөм да. Алардын жанына отуруп алып, баасы сен мечитке барышың керек, туура намаз окусаң, астагфиралла сен тозокко түшөсүң деп. Жок. Жакшы туура сөздөрдү сүйлөп гана анан үйдөн дуа кылуу менен. Дуа кылганда негизи эле ар бир сөзүбүздө периштелер амин деп коет эмеспи? Ошон үчүн дайыма жакшы сөздөр айтып жүрө берсең, иншалла аткарыла берет деп ойлойм. Анан негизи эле ошол ислам дини бир акылдуулардын дини деп коесуз. Анан өзүңүз да айтпаңызбы, Куранды 40 мүнөттө эле жаттап койдум депчи. Анан бул дагы бир ошол мындай оңой болгон, сизге оңойраак болсун, жеңилирээк болсун деген болсо керек да. Анан ошол Куранды көбүрөөк жаттаганга мындай басым кыласызбы? 90 жаштагы кемпир чалдар жаттап атат Курандычы. Хафиз болуп атат да. Анан биз шылтоо көп экен да. Амно бизнести кылып алайын, амно жумушту бүтүрүп алайын, амногону кылып алайын, анан кийин буйрусам жай шашпай отуруп алып депчи. Бирок сиз туура айттыңыз, жигитке жетим мүшөнөр аздык кылат. Мен ниетим бар. Мен мисалы өзүмө айткам, Ясин сүрөсүн жаттап бүтсөм, койсоюм депчи. Аз калдыбы? Ясин сүрөсүн баштай элекмин, бирок баштайм бир.
Ажыке, өзбек ажы, Бакара сүрөсүн жаттап бүткөн билсеңиз керек. Ал уй сойгон. Мен ошону угуп туруп айттым. Өзбек ажы Алла ыраазы болсун. Бакара сүрөсүн жаттап, мен бука соем деп туруп, бука союптур. А мен айым биз кичинен баштап яшын. Койдон баштап тура алды эсе. Чын эле мындай Куранды көп киши жаттай албайт да. Сиз 40 мүнөттө десеңиз ошого ойлонуп атпайм. Куранды жаттасаңыз балким мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк сизде бар окшойт депчи жаттаганга депчи. Канча тил билесиз? 3 эле кыргызча, орусча, англисче. Буюрса арабча да кошулуп калат деп үмүттөбүз. Арабча менен түркчө деген ошо 2 тепкич бар. Ошо 2 тепкичти ишке ашырыш керек. Чыгармачылыктан алыстай түшкөнүңүздө ошол динге байланыштуу? Жок. Көптөрү ушу сен намаз окуп кеткенден кийин ырдабай калдың дешет. Чынында бул ага себеп эмес. Бунун себеби убагында аябай мындай мааниси, маңызы жок ырлар көп болуп кетти дагы. Анан радиодон болсун, телевидениеден болсун ошо ырлардын баарын чыгарып баштады. Анан мен чын айтсам элиме капа болдум кичине. Улгабай. Улгабай, баарын эле уга береби бизне эл деп. Анан кой, мен анда ырдабай эле коеюнчу деп ырдабай эле койгом, бирок мен болгону 3 эле ырдап чыгыптырмын. Ырдабай калганыма 10 жылдан ашып кетти, бирок ушул күнгө чейин базарда болсун, бир коомдук жерде болсун, региондорго барсам, каяка барбайын, таанып мени. Ай, балам, сен эмне ырдабай калдың? Ой, байкем, эмне ырдабай калдың? Сени көрбөй калдык дешет. Ошону көргөндөн кийин, демек, мен элиме туура эмес баа берип, мындай туура эмес капа болуп турум, нааразы болуп турум көрсө, эл сапаттуу нерсени баалайт турбайбы, сапаттуу нерсени электен өткөрүп коет турбайбы деп, ушу быйылкы жылы кайра чыгармачылыкка кадамдарды шилтедим да, 1-2 ыр жаздырып, азыр ошонун үстүндө дагы иш алып барып атам. Патриоттук ырларга мындай басым кыласызбы негизи эле? Байкасаңыз, бүгүнкү күнү элим, жерим, мекеним деген ырлар көп болуп кетти. Ал эми биздин ата-бабалар ошол эле эли жери жөнүндө там Саройдун гана салкын ай тоосунан деп Саройдун салкын тоосун эле ырдап койгон. Элим, тоорум, ала тоом деген чоң сөздөр жок элечи. Мен деле ойлоп атам, бай патриоттук ырлар болсо дагы ар бир нерсени мындай кичинекей нерсени сүрөттөй турган, кичинекей нерсени баалай турган ырларга басым жасайм го дейм да. Кайсы багытта азыр даярдап жаздырып жаткан ырларыңыз? Эл жөнүндө бар, сүйүү жөнүндө сөзсүз бар, эне жөнүндө ырды мен издеп атам азыр, бир жакшы ыр саптарын издеп жүрөм. Айтор кайсы жакшы ыр болсо ошону мындай иштеп чыгууга бел байладым да. Ошо сөзүңүз айтып калбаңызбы? 3 эле ыр менен аябай белгилүү болгом депчи, андан кийин ошондой ырларда буюрса күтөбүз, себеби мындай маңыздуу ырлар, дайыма жүрөктөн чыккан ырлар дайыма жүрөккө жетет деп коет эмеспиз. Анан ошол ырларды тандоодо да бир диний багытта дагы ырларды кошосузбу негизи эле болобу? Ошол жаатта да ойлонуп көргөнсүзбү? Туура, мен ал жөнүндө ойлонгом. Анан мисалы өзүм жаңы эле сиздерге биздин устаздар айтып берген адеп жөнүндө болбоду? Аллахты улуктап ырдаш, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды улуктап ырдаш, бул өтө сонун, бул мындан жакшы ыр болбосо керек деп ойлойм. Бирок мен мындай адамдык мамиле, ата бала мамиле, тарбия деген сыяктуу ырларды биринчи ошодон баштайын деген бир мындай кадамды койгом да, биринчи кадам ошодон башталсын депчи. Себеби дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө, Аллах жөнүндө ырдай турган деңгээлге чыга турган болсом, демек мен ошо ырды ырдап, ошол ырга туура амал кылган деңгээлге жетишим керек. Анан мен өзүмдүн ой жүгүртүүмө, өзүмдүн баскан турганыма бүгүн шегим көп болуп аткандан кийин андай чоң жоопкерчиликке мындай бел байлоодон кичине карманып турам да. Бирок ойлойм мен адамдын бири-бирине кыла турган жакшылык мамиле, бири-бирине кыла турган бир жакшы бир көрүнүштөрдү чагылдыра турган деле көп темалар бар. Ошодон баштасак деле бир адам үчүн болсо да таасири тийип калса, бир адамдын жүрөгү жумшарып калса, бул дагы болсо жеңиш.
чыгармачыл инсандардын мындай жан дүйнөсү дайыма музыка менен жүргөндүктөн да сизди бир тартса керек да. Ошол нерсе дагы ошол кайра ырдап чыкканыңызга бир себепчи болсо керек. Чын айтсам, мен ушу мен ырдабай деле коймокмун окшойт. Чын айтайын. Себеби дегенде көптөр сурайт, сиз ырдабай калдыңыз, мүмкүн үйдөн мындай бугуңузду чыгарып, ваннадан же кухнядан же бир жактан бир ырдап турсаңыз керек депчи. Мен вообще ырдабайм. Такыр ырдабайм. Үйдөн да ырдабайм, талаадан да ырдабайм, машинада да ырдабайм. Бул эми баягы Алла Таалам бул жөндөмдүүлүктү, бул талантты, бир жоопкерчилик менен бергендир да. Бул жөн эле берилген эмес. Демек мен ушуну туура багытта колдонушум керек. Мисалы бир адамга күч берсе, баары элдерди төпөчтөп сабаш эмес, бирөөгө жардам бериш үчүн берилгендир да. Мен да ойлойм, эгер Кудайым мага слух берип, үн берип койсо, мунун дагы бир туура жагына мен бурушум керек да, колдонушум керек. Ошол жака себеп, ошол себептен да азыр киришип атканыңыз ошол туура. Жоопкерчилигимди алайын дедим да. Кудайым бердиби үн, демек ырдаш керек. Туура ырларды ырдаш керек. Чубага жараматылык мени чакырып, ошо бир сөзүн айткан, таксырым, сиз неге ырдабай калдыңыз дейт. Аны эми ажеке, башка жумуштарым көп, убактым да жок. Чын айтайын, илхомум деле жок, каалоом деле жок десем, сиз ырдабай койсоңуз дейт, сиздин ордуңуз бош болбойт. Сиздин ордуңузга бирөө келет, ал адамдын болсо дагы, 10 болсо дагы же 100 болсо дагы күйөрманы болот дейт. Ошол күйөрмандарына ошол ырчы дейт. Кандай таасир берет, кандай аларга таалим берет, кандай өрнөк болот, бир Кудай билет дейт. Ага караганда дейт, сиз намазыңыз менен, адебиңиз менен жүрөсүз. Туура ырларды ырдасаңыз, аларга туура үлгү болсоңуз, ал пайдалуураак эмеспи? Деген. Анан кийин киши өтүп кеткенден кийин мен ошондо дагы айттым да, ажекем сөзүн эке кылбайм, иншаллах ырдайм депчи. Ошого жакшы бир тарбиялуу, адеп акылактуу, элибизди бир жакшы жака үндөгөн ырларды буюрса күтөбүз. Бизде мындай бир эме бар да, адамдар башка бирөөлөрдөн көрүп үлгү алып, анан мындай эми ырчыларга байланыштуу да, ошолордун жүрүм турумун көрүп, жаштар бир мындай өзгөрүлөт, ошолордой болгусу келет, мындай да. Анан сиз дагы бир кайсы инсанды мындай кумир катары тутуп, ошолордун мындай жакшы жагын алып, ошондон бир өрнөк аласыз. Анткени сизди көп турагандар болуш керек, бирок сиз ошо кимден аласыз дегенде. Мен чын айтсам, ушу ырчылардан эч кимди да көмүр тутпайм, көрбөйм. Мүмкүн бирөөнүн мындай чыгармачылыгы жагышы мүмкүн, же ырлары жагышы мүмкүн. Бирок мындай кумир деп мен айта албайм. Мен көбүнчө ошо өзүмө кумир катары чыныгы ошо жашоосунда өзүнүн жеке кызыкчылыгын, өзүнүн жеке каалоолорун артка коюп туруп, эли үчүн, мекени үчүн, дини үчүн кызмат кылгандардан аябай таасир алам да. Чын эле аябай таасир алам. Ошону бул нерсе мурда эле бар болсо керек сизде. Ооба, кичинекей болсо керек да бул нерсе. Аябай таасирленем. Мисалы бир жакшы кино көрдүм, бир баатыр жөнүндө, бир мыкты инсан жөнүндө, кадимкидей ошо 2 күн ошонун таасири менен жүрөм да. Кадимкидей ошодон мындай кубат алам да. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын толук окуп чыккансызбы? Сөз 2-3 жолу окуп чыккам, орусчасын, кыргызчасын окуп чыккам. Эми ал башкача нерсе да. Ал башкача өтө мен ал мындай орусча айтканда высший пилотаж да, мындай андан мыкты өрнөк жок да, үлгү жок. Биз биякта ылдый жагында эле Абу Бакыр, Омар, Усман, Али радиоханыкуларды, Халид бин Валидтердин окуяларын эле окуп алып эле айнып кетип атабыз. Ошондой эле болуп алсак кандай депчи. Бирок ага да жетиш мүмкүн эмес. Сизге жок айтпадым, мурда эле ошол нерсе бар болсо керек деп. Себеби сиз бир ишти баштаганыңызда дайыма майын чыгара кыласыз да. Анан ошол нерсени айтып атам, мурдатан эле бар болсо керек депчи. Анан кийин сизди бизнес жаатында дагы билебиз. Анан кийин мындай бизнес болобу, үй бүлө болобу, ислам дининен эмне ала алдыңыз өзүңүзгө? Бир ишкер менен сүйлөшүп отуруп калганда мага бир жакшы нерсени айтты. Мен ошол нерсеге дагы эле өзүм жете элекмин. Айтат, сен дейт, идиш жууп иште дейт, бирок сен
идиштин жуугандан эң мыкты идиш жуугуч болушуп иштешиң керек дейт да. Эптеп айлык үчүн эмес, эптеп жууп койду деген сөз үчүн эмес дейт. Ушундай ушул идиш дейт, мындай сага бир чоң ийгилик жарата тургандай дейт. Ушунча сүйүү менен дейт, ар бир тешигин, ар бир кычыгына чейин жылтыратып, кыйчылдатып жуушуң керек дейт. Сен көчө шупурасың дейт. Жанагы асфальттын тешигинде калган нерсеге чейин эрикпей дейт шупурушуң керек дейт. Айтор буну менен айтат, адам кайсыл иш менен алек болбосун дейт. Ошол иштен жөн эле элден жакшыраак же мындай эл көрсүнгө же мына мен жазадым деген ат үчүн эмес дейт, сен өзүң үчүн дейт да. Ошону майын чыгарып, ошого берилип эле көңүлүң берип кой дейт. Бол дейт, калган баары Кудайдан дейт да. Калган өзү оңой чечиле берет. Калган баары дейт, өзүнөн өзү эле курулуп, өзүнөн өзү эле ишке ашып кетет дейт. Анан багы бизде ниет, аракет, калганы Кудайдан да. Мисалы мен быйыл бир жаңы компания ачтым. Эми карайсың да, Кыргызстанда эмне бар, жана эмне жок деп анализ кылып, не иш кылса болот деп ойлонуп отурдум. Байкасаңыз, тамдар аябай көп салынып атат. Үйлөр. Биринин артынан бири салынып атат. Строительный компаниядан көп неме жок. Бирок өзүбүз дагы ремонт кылганда, тууган уруктагы ремонт кылганда ар дайым проблема эле да. Там бригада таппайсың, тапсаң бирөөлөр туура эмес кылып коет, анан бирөөлөр акчасын заранее сурап туруп кылбай качып кетет. Айтор бир ай жазайм дегенди 4 ай жазайт, 3 ай дегендер жарым жылга чоюлуп кетет деген бир проблемалардын баарын байкап анан мен строитель эмесмин, кесибим экономист эле. Бирок ойлодум, эмнеге мен ушул жаатты алып кете албайм деп бригадирлер чакырып, ишкерлер чакырып, ошол жаатта түшүнгөн байкелер чакырып, алар менен кеңешип, мынтип ручка кагаз алып, жазып, бүтүр точкасына чейин. Анан ошондо компания ачтым эле, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күнү иш башталды. Иш башталганда мен кыйындыгын эмес. Мен сиз туура баамдагандай, эмне кемчиликтери бар деп, кемчиликтердин баарын изилдеп алып, биринчиден узак мөөнөттө жазайт. Мен бүт команданы чогултуп алып сурадым. Мисалы, сиз кафель жазайсыз, туура. Канча убакытта жазайсыз бир квартираны? 3 күндө. Сиз гипсокартон жазайсыз, канча? 10 күндө. Сиз электриканы жазайсыз, канча күндө? 3 күндө. Сиз сантехника жазайсыз, канча күндө? 5 күндө деп баарын кошуп отуруп, анан экөө бири-бирине мишеттеп турган ишкерлер бар да. Экөөңөр биргирип 5 күндө буну бүтүрөт экенсиңер деп кошуп минус плюс кылып отуруп 40 күнгө бир квартираны жасап койсо болот деген эсепти чыгарып туруп, бүгүнкү күнү ошол эсеп менен иш болуп атат. Жакшы кетет. Мисалы, срок деген нерсе уже турду, 40 күндө болот экен. Анан дагы эмне проблема бар? Стройматериал. Базарга барасың, жүктөнүп алып, тигинен аласың, буну аласың, тигил биягында, ал берки башка базарда. Айтор, базар менен квартиранын ортосунда жүрөсүң. Анан анча-мынча ишкерлер 20 каптын 5 кабын анча-мынча кошуналарга берип коет. Ар кандай да, эми айтор проблемасы көп да, мына материал деген деле проблема. Анан ойлодум, биз базардан эмес, базарга алып келгендерден элдерге материал алып берип койсок болобу деп ошо компанияларга чалдым. Салам алейкум, атым Өмүрбек. Ушундай компаниянын ээси болом. Биз сиздерден базарда 100 сом турат экен, силерден канчадан алсак болсун? 75 сомдон аласыңар дейт. Болду, анда сиз менен келишим түзөлү. Биз элдерге силердикин түз эле базар эмес, базар аркылуу эмес, түз эле алып берип туралы десем, алар дагы бактылуу. Эми клиенттер да бактылуу. Демек, болот экен да. Акчаны үнөмдөсө болот экен, убакытты үнөмдөсө болот экен. Анан эң башкысы сапат. Эмне иштен эле рахат аласыз? Бир нерсеңизди айтып отурсаңар кызыгып кеттим да. Өзү процесс деп коет. Мен процесстен рахат алам. Мисалы, элдер процесстин аягында акчасын алганына рахат алат мүмкүн. Бирок мен процесстин ичинде жүрүп, мисалы, жакшы материал алып, жакшы жумуш бүтүп, клиенттер жакшы ыраазы болуп, бүт жакшы болуп, тук болуп атса, кадимки чөнтөгүндө 0 сом.
бирок ушундай маанайым көтөрүлүп бактылуу болуп мындай бир жакшы иш кылып аткан болуп ошол мага көбүрөөк кызыктуу да. Эмоциялар дайыма эсте калат деп коет эмеспи? Кайсы учурда мындай ажыга барганда болобу, же жана алгачкы намаз окуганыңызда болобу, кайсы эмоциялар бир эсиңизде бар? Ар бир нерсенин өзүнүн эмоциялык мындай ачыла турган моменти болот экен. Ар бир нерсенин. Кээ бирде мисалы орозобуз. Өмүрү ал тамакка көп көңүл бурбайт эле, мисалы кесме көйөгө, суп же куриный бульонго мындай жүргөндө ага тойбойсуң да. Тамак катары кабыл албайсың. Ачкасың, анан ифтарга чакырат, барсаң куриный бульон коюп койгон, анан рахатын аласың. Айтор ар бир нерсенин рахаты болот. Эмоциональный пик деп коет. Эмоциональный пик ошол нерсе канчалык сенде азайып кеткен болсо. Мисалы эмоционально балаңды сагынып калсаң, балаңды менен монтип келип ошол жерден эмоционально рахат аласың. Же бир ишти кылам деп аракет кылып жүрүп, туура кишиге жолугуп, туура келишим түзүлүп калса, ошодон рахат аласың. Ар бир нерседе рахат бар. Ошону биз колдонуп, ошол учурду өткөрбөгөнгө үйрөнүшүбүз керек экен. Анан жакында эле бир жолдош балам кичине капа болуп жүрүптүр. Анан ошого бир нерсени айттым да. Байкебай дедим. Сен депрессия болосуң, болбойсуң дедим. Күн чыгып атат, кирип атат. Аракта суулар агып атат. Балдар өсүп атат. Мектептер иштеп атат, магазиндер иштеп атат, машиналар жүрүп атат, бензин сатылып атат, доллар өсүп түшүп атат. Сенин капа болгонуңан дүйнө токтоп калган жок дедим. Дүйнө жылып атат өзүнүн нугу менен. Давай сен капа болбой эле койсуң. И так эле жашоо өзгөрүп кеткен жок. Сенин эле жашооң өзгөрүп атат. Давай жашооңду оңдойбуз деп сунуш кылдым да. Анан ошондо мен бүт мусулман бир туугандарыма, элиме ошону чакырмакмын. Биринчиден, интернетте көп негатив маалымат бар. Биз Чыңгыз Айтматов айткандай, ашказан мээден акылдуураак дейт да. Ашказанга туура эмес тамак кирсе дейт, жакпаса кузуп чыгарып коет дейт. Акыл дейт, баардык нерсени сиңирип алат дейт. Анан ошого биринчиден негатив нерседен алыс болуш керек экен. Ушак айыңдан, туура эмес, мушташ, кыргын сүргөн, тигин өлтүрүп кетти, союп кетти деген нерселердин баарын окубай коюш керек экен. Жакшы позитивдүү маалыматтарды алып, позитивдүү адамдар менен мамиле куруп, анан жашоо позитив болот экен. Жүрөктү жакшы нерселер менен толтуруп. Ак сөз. Сиз дагы умраны да жетиптеп калдыңыз эле, азыр ал ишиңиз кандай болуп атат? Жүрүп атат. Ошо умра иш дагы болуп атат, Кудайга шүгүр. Баягы Алла таалам 2 жыл пандемия кылып, элдердин аябай куса болуп сагынып калышыптыр умрага баруу боюнча. Быйыл Кыргызстан биринчи болду деп айтып жатышат го. Рекорд Эң көп умрачылар көп барды депчи. Ак сөз. Сиз умрага эң биринчи жыл качан баргансыз? 2018 жылы. Ажыга да баргансыз? Жок, ажыга бар эле. Кичи ажыда экенсиз да. Умрага барганда бир өзгөчө сезимдер болсо керек. Кабаны көргөндө дегенде. Башкача нерсе бул нерсечи. Мен мурун бир сөз укту элем. Сен Кабаны көргөнгө чейин Каба сени сагынат. Сен Кабаны көргөндөн кийин сен Кабаны сагынасың дейт да. Анан ошол нерсе бар. Кадимкидей кээ бирде бир мечитке барып, орун калбай калып, анан бир кафелдин үстүндө туруп калганда Кабаны эстеп кетесиң да. Бир акта баягы Кабанын плиткаларын эме менен жуйт, бир айна мененчи. Анан ошол жытка окшош бир жытты сезип калсам, шыр Кабаны эстейм. Кече жакында бир муазим азан айткан бала Кабанын азанчысындай айтат экен да. Айтса көзүм жумуп, Кабада отургандай элестейт деп айтор. Бир көрүп алгандан кийин бул элестер сенде жашай берет экен. Бирок мен өзүмө сөз бергем, кийинки сапарым ажылык гана болот депчи. Болбосо жыл сайын умрага барганга Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүгүм бар, өзүмдүн компаниям бар, өзүм виза чыгарып кете берем. Мен бирок убада бергем. Эгерде менде умрага барганга дагы мүмкүнчүлүк болсо, мен андан көрүп байкемди жиберейин, эжемди жиберейин, тайжемди жиберейин. Айтор бара тургандар көп. Анан ошого мен бир эле жолу умра кылам. Анан кийин ажы кылам деп сөз берип, ошого эми ажылыкты күтүп отурабыз да. Быйылкы ажылыкта буюрса. Быйылкы ажылыкка ошо мен атама байланып турам. Мен атамды көндүрүп атам.
ата ажы карып келели деп. Бирок пайгам эме бар го, сүйгөн адамын Аллах өзү ажыга чакырып алат деп андай иншалла деп турабыз. Да. Ана башкаларды жибердиңизби өзүңүз айткандай? Ооба, Кудайга шүгүр, себепкер болдук. Кудайга шүгүр. Ажылыктын бир өзгөчөлүгү умраныкы бир өзүнчө болсо керек да. Аны сагыныч болуш керек. Мен бизге келген кардарларга түшүндүрөм да. Ажыга барыш керек, бул парыз туура деп. Бирок умрага барып тренировка кылып ала дейм. Эме деп коет экен го, ажыга барган бир сүйүнсөң, анан ажыны көрбөй да 1000 жолу эме болосуң депчи, кандай эле 1000 арман деп коет го. Бир жолу көрбөгө бир арман, көрсөң 1000 арман депчи. Анысы кандай сиз дагы айтып кетсеңиз ойлонуп калдым да, Каба чакыр эме депчи, Кабага болгон сүйүн. Кадимгидей сагынат. Канча умрачыларыбыз бар, бизде мисалы барып келгендердин группасы калат да. Группада баары бир тууган болуп, бири менен чайга чакырышып, тууган болуп калышат. Анан ошолор аны жазат. Сагынып атабыз. Кандайсыз, ассаламу алейкум, жамаат, умрага барбайлыбы, Кабаны сагындык деп. Өзгөчө болот экен да, иншалла. Барбагандарга дагы насип этсин деп коелу, иншалла. Карантин убак кандай өттү сиздерде? Карантин убакта биз талас ынтымагы деп таластык жигиттер ынтымак кылып, ошо Кара Жагашта Салтанат деген ресторан бар. Ошонун кожоюну Досул деген байкем. Өңкө ошол ресторан баягы той-пой үчүн кызмат кылды эле. Анан азыр пандемия болуп атат. Ошону обсервация кылбайсыңбы? Балдарың барбы давай? Мен ошону Аллах ыраазы үчүн берейин. Ошакын полный колдонгула. Дегенден кийин биз мэрияга чалып, мэриядан кровать тиги майда чүйдүлөрдү алып, ошентип эле линолеумдун алып келип төшөк алып, дары-дармектер алып келип, врачтарды, медсестраларды чогултуп келип туруп, анан ошакты обсервация ачып, пандемия учурунда 2000ге жакын киши бейтаптарды ошакта дарыладык да. Ошо менен алек болдук. Жакшы иште жарышкыла дегендей, жакшы иш менен алектенипсиздер да. Ошол убакта орозо кандай болду? Негизи эле орозо мындай өзгөчө орозодо ошол карантинде туш келип калды окшойт. Аябай жеңил болду. Ибадат кылганга көбүрөөк зикирлерге, Куран окуганга шарт түзүлдү да. Себеби мындай күндөр азыр озачы болуп калат, Кураның окулбай калат, кийин ушундай болуп атпайбы? Жумуштар менен жүрөсүң, ал жакта көп эч кача албайсың. Орозо аябай жеңил, анан ойлойм таасирлүү болду да. Себеби эки күн биринде тууган уруктардан кабар келет, тиги каза болду, бу каза болду деп. Ан сайын мындай Кудайым, мен да өлөт турбаймынбы деген сезим менен ибадат мындай жакшыраак болду дейм да. Өзгөчө бир эмелер менен да. Карантин десеңиз ойлонуп кеттим да, чын эле аябай оор болду. Анан ошондо кыргыздын мындай бир биримдиги, ынтымактыгы, ушундай бир кыйынчылык учурда ушул бар экен да. Ошону да сиз да байкасаңыз керек. Биз жана обсервацияны иштетип атканда Нью-Йорк Таймс гезитинен американский журналист келди. Келип анан менден интервью алды да. Айтат, дүйнө пандемия менен өзүнүн доллары менен, алтыны менен, акчасы менен, медицинасы менен күрөштү дейт да. Кыргыздар дейт, эли күрөштү дейт пандемия менен. Ооба. Бунун сиз кантип түшүндүрүп бере аласыз дейт да, бул эмнеден дегенде, анан мен эл үчүн жооп берген жокмун, бирок өзүмдүн пикиримди айттым да. Айттым, кыргыз эли ар дайым мындай бир кыйынчылык келгенде, бир оорчулук келгенде ынтымакташып, биригишип, өзүнө гана эмес, ошол эле кошуна мамлекеттерге, мындай бир динде болгон элдерге жардам берип, жароокерлиги өтө күчтүү эл дедим да. Биздин кыргыздардын жароокерлиги ушул жерден ачыкка чыкты дедим. Бул нерсе мындай революция учурунда, башка учурларда билинет, бирок чыныгы ар бир элге тиешеси бар болгон маалда кичинекей балага чейин ошака келип, байке мен копилкада чогулткан кичине тыйыным бар эле, ушу медсестраларга айлык болсун, ушуну кошуп коебузбу деп, биз обсервация кылып иштеп атсак, үйүнөн тамак жасап келип, могу доктурларга тамак берип коелучу. Байкуштар жанын курмандыкка салып кызмат кылып атат деп, канча байкелер келип акчалай берип, эмне дармек жетпей атат деп, ошол эле Анжелика айым, ошол эле Айзада Жамгырчи, ошол эле Адеп Башатов болсун, элим барсыңбы, айтор бүттүгү ар тараптан мындай
колмо кол бутма бут болуп кетти да. Анан ошону мен журналистке түшүндүрүп айттым. Кыргыздар өмүр бою тууган урук, жекжат, куда сөөк, жети ата, журт деген сөздүн баары менен жашап келген. Бирок замандын талабына ылайык компьютер болуп кетти, ар ким өзүнүн өзү болуп кетти болуп, бул нерсе алыстап барат деле. Кудайым бизге ушул сыноо менен биздин ичибиздеги дээрибизди көрсөтүп койду дедим да. Дээрибиз бирибизге күйүмдүүлүк, жароокерлик, ынтымак, биримдик деген нерсе бар экенин мен аябай сүйүндүм. Кыргызда жакшы сөз бар го, бизде болбосо да элде болсун деген. Ошол нерсе экен да, ушул учур экен да. Анткени аябай жардам болгон, бири-бири менен жардамдашып, өзүндө болбосо да башкаларга беришип деп жанагы ошонусу менен да айкөлдүк болду. Анан дагы бир суроо, ушул биздин кыргыздын бир тоого болгон кусал болот экен да. Мен муну ар бир келген коноктон да сурап жүрөм, сизден да сурагым келип атат. Кыргыздын тоого болгон сагынычы болобу же бир экөөнүн бир ортосунда бир байланыш бар экен да. Сиз үчүн тоолор кандай? Бул энергия да. Бул энергия. Мисалы, биз Бишкекте туруп тоо көрбөйбүз. Бирок чет жактан келген адам Манас проспекти менен же Жусуп Абдрахманов көчөсү менен өйдөн өгөздөй баратканда алар тоону көрөт. Биз кыргыздар ал тоону көрбөйбүз. Биздин үчүн жол, светофор, тротуар көрөбүз. Чет жактан келгендер өйдө баратканды карап, смотри, какие у вас красивые горы дейт да. Мынтип көтөрсөң чын эле сонун болуп көрүнүп турат тоолорчу. Көрсө, биз бул нерсени өзүбүз баандап баалабайбыз дагы, байкабайбыз, бирок бунун таасири, бул энергиясы бизге ишин кыла берет да. Качан гана чет мамлекетке чыгып, чет мамлекеттин мындай түздүк жактарына барып калганда, ошондо анан кийин алсырап, тоонун жоктугу сезилип баштайт. Мен Европаны бир ай кыдырып жүрүп, анан Швейцарияга барып калдым. Швейцария Мухтар деген байке ошондо элчи болуп иштейт эле. Ал өңкө меникине конок болуп кет деп үйүнө чакырып, ушунча уже куса болуп Кыргызстанды сагынып калган, тоолорду көрбөйчү. Швейцарияда Альпы бар да. Баягы Кыргызстанда экинчи Швейцария деген ошолдун. Анан балконго эртең менен чыгып, Швейцариянын көлүн карап, көлдүн артында тоо, ушундай рахат алып карап турсам, Мухтар байке чыгып, нандын үстүндө чучук, оң колунда кымыз алып келип туруп, өңкө ме деп берди эле, болду. Бүт баарын уnuттум. Рахат. Көрсө, бүгүн биз бияктан чучук жейбиз. Кымыз любой жерде сатат. Тоолор кашыбызда турат. Кашын көтөрсөң. Биз бар нерсени баалабайбыз. Качан ошодон кутулганда, айрылганда, анан баасын билебиз. Таасир берет, сагындырат, Сагындырат. Эмне сизди кубандырат көбүрөөк? Кайсы учурда мындай кубанып, сүйүнүп? Бир кандайдыр бир пайда алып келсем кубандырат. Колго. Кичине, чоң, айырмасы жок. Кичинекей болсо да бирөө кичине бир пайдам тийип калса, мындай кубанып калам да, Кудай шүгүр депчи. Ошону бизге мүмкүнчүлүк берген деп, бирөөгө себепчи болуп калсак, көпүрө болуп калсак. Ушундай учурлар болгонбу сиздин тааныштарыңыздан? Сиз аркылуу бир динге келип, намаз окуп калып. Ойлонбопсуз, Мисалы баягы кээ бирлер өзүнө алып алышы мүмкүн, мен мына ушуга дават кылып, мен айткандан кийин намаз окуп кетти депчи. Мүмкүн ага чейин 99 тамчыны бирөө тамчылатып койгон. Мен мүмкүн бир тамчыга тамчылатып койгондурмун, ким билет. Ошон үчүн иманга келсе, бул Аллахтан экен да. Сен колунан жетелеп барып, башына топол кийгизип, мечитке киргизип койсоң да иманга келтире албайсың. Аллах кааламайт. Аллах кааламайт. Аллах билүүчү дейт, жоктон бар кылуучу дейт. Анан дуа көбүрөөк кылыш керек деп. Жана да айтпадымбы, ар бир сөздө периштелер амин дейт депчи. Анан бай адамдар билет дейт, Аллах берүүчү экенин билет дейт. Анан сурай берет депчи, көп нерсени сурай берет, анан ошол нерсе болот депчи. Сиз ошого кандай карайсыз? Чубак ажы аябай жакшы айтат эле. Аллах бейишинен, төрүнөн жай берсин. Туугандар,
Кудайдан мындай тилегенде да мындай көп тилегилечи, ошол жерден бир битирей бергилечи. Эптеп эле үй алсам, эптеп эле машинели болсом, эптеп эле кызымды турмушка берип алып, эптебегилечи дейт да. Эптеп деген сөздү колдонбогула дейт. Мындай кенен үйдү болсо 10 үй сурагыла дейт. Машина болсо миллион машина сурагыла дейт. Кызыңар болсо күйөөгө тийип, андан аркы жашоосун сурагыла, акыретин сурагыла. Айтор адан дейт, силер налог да төлөбөйсүңөр, кемик да калбайсыңар, акча да төлөбөйсүңөр. Агадан эчтеке сурагылачы дейт да. Кенен сурагылачы дейт да. Аллах сурагандарды сүйөт деп коет эмеспи? Анан Аллах сурабаса таарынат деп койгондо бир жакшы кеме бар. Биз өзүбүздүн мындай тилектерибизге чек коюп алат экенбиз да. Вот мага миллион болсо болду жетет. Мага ушул машина болсо болду жетет. Алла таалам окей дейт. Жетет, накисага сураганың деп. Сурайлы, көбүрөөк сурайлы. Дүйнөбүздүн сурайлы, акыретти сурайлы, бакыт сурайлы. Үтүрүн мен айтам, үтүрүн көп кылгылачы дейм да. Точка коюп Үтүрүн көп кылгылачы дейм. Мисалы кээ бир эже апаларыбызга айтам, мына уулум үйлөнүп элем, жакшы кыз таппай атам. Сурагыла, анан үтүрүн көбөйткүлө дейм да. А эмне үтүрүн дейт? Буту түз болсун, көп балалы төрөсүн, кабагы мындай болсун, жүзү мындай болсун, кашы тигиндей болсун, идиш таза жуусун деп мындай үтүрүн көбөйтүргүлөчү депчи. Ошол нерсе болот деп анан бир тилегендериңиз ишке ашкан учурда сүйүнүп коесузбу? Шуну мен бир убакта сурадым эле, азыр ушул ишке ашып атат деп. Мен эмнени сурасам баары ишке ашып атат. Ишенесизби? Ушул күнгөчө мен эмнени кааладым, баары ишке ашты. Бунун себеби эмнеде? Ишенимде эле. Ошол. Мен ишенимде эле, ошо ишенем, мен биз бирдекени каалайм, ишенем ошого. Болуп калат. Мына көрүүчүлөргө даяр эме деп коюп айтып коюшат го, ишениш керек, анан сурай бериш керек, анан ишке аша берет деп андай. Сурай берели, анан өзүңүз да айтып койгоңуз, чеги жок деп. Бизде Темирлан деген агайыбыз айтып коет эле го. Единица кетпейт го, анысы кандай, эчтеке төлөгөн жоксуңарга деп. Анан сурай берели, иншалла баардыгы жакшы. Чубак ажы аябай жакшы көрөт элем ошо кишини. Алтындарым бирок дейт, силер картошканын түшүмүн сураганда дейт, биринчи картошканы эккиле дейт да. Эмгек кылгыла. Эмгек кылгыла дейт. Анан кийин дың жерге туруп алып, мага түшүм бер деген болбойт депчи, картошка эккиле дейт. Ошого бизден адамдардан кичине эле аракет экен. Кичине эле аракет, ниет, аракет болду. Анан калганы окшош берет. Мындай чечилбеген маселелер болгондо чубак ажыга көп барчу окшойсуз. Же кайсы учурларда ажекеме жолугуп калчу Мен чын айтсам, ошо ажекеге бир кеңеш сурап, бир да жолу барбаптырмын. Мен кайрадан ошо ажекемдин сабагына барып, же бир жолугуп калганда айтат элем, ажекем, биз Меккеден да биз жолугуп калдык. Айттым, элдин баары сизге жолукса эле суроо берип, ушинтип чарчатып берет. Ар бирине жооп бере бересиз. Мен менен жөн эле чай ичип келеличи. Мен эчтеке сурабайм, жөн эле мындай погода жөнүндө сүйлөшөлү, башка жөн сүйлөшөлү, жөн эле тамак ичип. Суроо жооп эмес бирок. Суроо жооп жок. Десем, таксырайым, рахмат. Биякта дейт, гостиницада азыр менден суроо жооп үмүт кылып келген туугандар бар экен, мен ошолор менен болоюн деп, ал киши кызматты тандайт эле да. Рахаттан кызматты тандайт эле. Сизде да ошондой учур болобу кээде? Тандоо учурда кызмат же рахат дегенде. Болот, ар бир адамда болот. Ар бир адамда, ар бир секундада тандоо бар. Жакшы сүйлө, жаман сүйлө, кылба, тур. Анан ошонун жакшы жагына көбүрөөк аракет кылыш керек да. Алхамдулилля, мусулман болуп калганыбызга деп койбоймунбу. Буюрса жакшыларыңызды күтөбүз. Буюрса. Анан бир өзүңүзгө жаккан, бир балким бир көркөм окуу болобу, же бир жакшы каалоо тилек болобу. Эмнени айтып берет элеңиз? Мен бир ырдап бербейм андан көрө. Өзүңүзгө жакын дагы. Балким жаңы жазып аткандардан. Туркияда Мурат Белек деген ушундай диний ырлардаган келип кеткен бизге ошол агай. Бизге келип кеткен, ошо жигит бар. Аябай жакшы ырлар жазат экен, ырлары да жакшы экен. Анан ошол менен экөөбүз дуэт ырдаганбыз. Ошонун эле түркчө ырдаган ырды кыргызча.
Мен кыргызчасын ырдадым, ал түркчөсүн ырдады. Анан ошодон бир 2 куплет ырдап берейин, Жалгыздыктын түндөрүндө түшүнбөстүр эч ким бирөө, дарттарыма даба менин өзүң гана Гүл Ахмедим. Жалгыздыктын түндөрүндө түшүнбөстүр эч ким бирөө, дарттарыма даба менин өзүң гана Гүл Ахмедим. Гүл Ахмедим, жандан артык Мухаммедим, сүннөтүңө жаным курман, сөздөрүңө Гүл Ахмедим. Көдөндөгү жарасыздайт, бирөм тарып жүрөгүлайт, баба сенин ак жолуңда, алсыз сезим мени кыйнайт. Көдөндөгү жарасыздайт, бирөм тарып жүрөгүлайт, баба сенин ак жолуңда, алсыз сезим мени кыйнайт. Гүл Ахмедим, жандан артык Мухаммедим, сүннөтүңө жаным курман, сөздөрүңө Гүл Ахмедим. Көз алдымда асыл доруң, Абу Бакыр улам жолуң, Умар өттү өмүр арнап, сахабалар эң бир сонун. Көз алдымда асыл доруң, Абу Бакыр улам жолуң, Умар өттү өмүр арнап, сахабалар эң бир сонун. Гүл Ахмедим, жандан артык Мухаммедим, сүннөтүңө жаным курман, сөздөрүңө Гүл Ахмедим. Гүл Ахмедим, жандан артык Мухаммедим, сүннөтүңө жаным курман, сөздөрүңө Гүл Ахмедим. Сүннөтүңө жаным курман, сөздөрүңө Мухаммедим. Мухаммед саллаллаху алейхи салам салаваттарды жолдойбуз. Жакшы үнүңүз менен. Муну да буюрса чыгарасыз да. Бунун уруксатын алдым. Мурат Белек аби айтат, мен дүйнө жүзүндө арабтар, башкалар сурады дейт буларды. Бирок мен сизге гана уруксат бердим дейт. Машалла. Ошол себептен да түркчө үйрөнгүңүз келип атса керек да, ал менен бир жакындашып Түркчө мен китеп окуу үчүн үйрөнгүм келип атат. Себеби дегенде түрк тилинде өтө пайдалуу китеп көп экен. Диний китептер өзгөчө. Өзгөчө. Ошонус менен өзгөчө болсо керек. Анан көп билимпоздун баардыгы ошол түрктөн чыкканда. Ошондой экен. Анан азыркы учурда да аябай белгилүү болуп аткан кино дагы түркчө болуп атса керек. Ошол себептен да бир кызык болсо керек. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирмекчибиз. Билинбей убактыбыз да бүтүп калыптыр. Мындай жакшы бир маек болду окшойт. Көрүүчүлөргө дагы бир тарбиялык, бир өздөрүнө бир маалымат ала алгыдай болду болуш керек деген ишеничтемин. Ишиңизге ийгилик каалайм. Чыгармачылык ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиз. Кыргыз элинин бир патриот улдарынан болуп да жүрө бериңиз деген жакшы тилек менен орозоңуз кабыл болсун. Анда биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз. Бүгүн бизде Өмүрбек Андарбеков агайыбыз болду. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин коштошмокчубуз. Ассаламу алейкум.